بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу Орусияда жүргөн биздин мекендештер, бир туугандар, пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан сөзү бар. Аддалу алал хайри кафаилихи. Жакшы ишке далалат кылып, жакшы иштин жолун көрсөтүп берген адам мына ошол жакшы ишти жасаганга тете соопко ээ болот деген. Пайгамбарыбыз алейхиссаламды мына ошол хадисин аткаруу менен мен сиздерге төмөнкү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Азыркы учурда баарыбыз билгендей, Орусияда иштеп жаткан кыргыз жарандарга миграциялык мунапыс жарыяланды. Россиянын аймагында болуу мөөнөтүн бузуу менен жүргөн кыргызстандыктарга Орусиянын аймагынан чыкпастан туруп, административдик жоопкерчиликке тартылбастан, анын ичинде кара тизмеге киргизилбестен өз статусун мыйзамдаштыруу мүмкүнчүлүгү берилди. Бул үчүн миграция кызматынын расмий сайтына кирип, ошол жерден шилтемелер аркылуу өзүңүздүн тизмеңизди текшерип карап көрүүңүз керек болот. Эгерде сиз тизмеде бар болсоңуз, Россиянын ички иштер министрлигинин жакынкы райондук бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз, ал жерлерде жаңы миграциялык карточка берилет, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан ушул кайрылуунун этегинде биз тиешелүү маалыматтарды, телефон номерларын калтырабыз. Ошого кайрылып, өзүңүздөр коркпостон, үркпөстөн өзүңүздөрдүн мыйзамдуу жүрүшүңүздөрдү камсыз кылып алсаңыздар, сиздердин мекенде турган ата-энеңиздер, бир тууганыңыздар жана башка мындай бир жердештерибиздин бардыгы көңүлүбүз ток болуп, биздин бир туугандар мыйзамдуу түрдө жүрөт, булар деген башкалардын бир кордоосуна, зордоосуна жол берилбейт, себептерин алышты деген көңүлүбүз ток болор эле. Кудай таалам баарыбызга жакшылык берсин. Ушул маалыматты колдон келишинче максималдуу түрдө башкаларга жеткизүүнүн аракетинде болуп, соопко шерик бололук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.